ОДКБга келесизби? Ушундай калган мамлекет башчылар баардыгы макулдугун берди, сиз гана калдыңыз. Мага айтты, Курманбек дейт, ты знаешь мое отношение ОДКБга? Ал киши ОДКБны көп жактырбайт эле. Бирок мен билем дейт, сенин юбилейиң дейт. Мен сенин юбилейиңе барам дейт. Анан келген ошо киши. Ошондо ОДКБ өтүп, юбилей өтүп, баары кеткенден кийин мен бир туугандарымды Ал Арчада бир туугандарымды чакырып айттым. Мына дедим, укалар дедим, мен экинчи срокко шайландым. Бул срок дедим акыркы. Башка мен иштебейм дедим. Десем баары мынтип мени карап күткөн эмес. Мен бир туугандарым мында. Эч кимге айта элекмин мен муну. Биринчи жолу айтып атам мына. Эч кимге айта элекмин. Баары мени мынтип чукпай карап калышты. Ака бу эми көзүндө суроо да эмне себептен деген. Мен айттым, мен чарчадым дедим, ачык айтканда. 5 жыл иштеп бекен. Мен бир жака барып эс алган жокмун, чет өлкөгө чыгып. 5 жыл иштеп, бир жумадан ашык эс алган жокмун. Только көлгө барчумун. Ошо 5 жыл ичинде эң көп эс алганым ошо жыл болуп туруп, 60га чыкканда 10 күн эс алып турмун. Бир жума эмес, 10 күн. Анда да эс алыш каякта көлдө жүрсөң, папка кагаздарды алып келет, отурасың. Ошондуктан мен айткам, мен башка экинчи мөөнөттүн бүтүшү менен мен ишти жыйыштырам. Бирок ошол кезде элдин арасында бир сөздөр болуп кеткен. Баки баласына калтырат экен бийликти депчи. Кими сен? Максимди. Максим кыргызча сүйлөй албаса кантип иштейт? Эми бир ушак бирдекени таратыштан мурун да кичине ойлонуш керек да. Эми ушакта да мында бир реалдуу немерсе окшосо туураймы? Максим кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Эми аны ачык айтыш керек, ошо Сариге алып барганым туура эле болгон. Себеп дегенде, мен Сариге койгондо Американын посолу айтыптыр Бишкекте. Эми биз Кыргызстанга келе турган инвестицияларга көңүлүбүз ток, урдалбайт. Себеп дегенде ошол жерге баласын койду. Туура дегенде мен ошол жактан бирдеке жегим келсе, мен баламды кое берем ошол жерге. Бул жерде бул суроону берип атканым өзгөчө Орто Азиядагы президенттердин азыр балдарын такка калтырып кеткен моодо болуп атпайбы? Мисалы Түркменстанда көрдүңүз. Менин үй-бүлөмдө бул өтпөйт болчу, жанагы себеп. Мамлекет башкарган киши мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде сүйлөш керек. Жаза да билиш керек, сүйлөш керек. Максим ага жарабайт. Бирок ошондон коркушту да бер апайсында. Корккон, эми сөз деген боло берет экен, ар кандай сөздөр. Анан бул Орто Азияда өтө мондай проблема бул чек ара маселелери да. Ошол бул эми дипломатиянын эле жол менен чечпесе, курал менен чече албай турганын өзүңүз да бир жолу айттыңыз элеңиз. Мына Тажикстандын президенти менен болгон жолугушуулардагы мисалдарды айттыңыз. Баткенде койдун ичегисиндей болуп кетип, бул жагы тажик, бул жагы кыргыз, бул жагы кыргыз, бул жагы тажик болуп кеткендер. Ошону кандай чечүүнүн немелерин баштадыңыз эле ошондо? Анткени ошол мезгилде мына Мадумаровго ушул кезге чейин баягы асылып келишпай, Чыкынчы дегенге чейин барышты да, жанагы 270 метрдин айланасында. Баткендин чек араларын мен ачык айтканда премьер-министр болуп иштеп атканда барып ошондо көрдүм. Ага чейин чүйдө иштеп аттым, Жалал Абадта иштеп аттым, ишиң жок болсо аяка барганда мындай мүмкүнчүлүк да жок болчу. Вот премьер-министр болуп иштеп атканда барып ошондо мен бир чечимге келгем. Ал жерде эки эл бир гана жолу бар. Ынтымакта жашаш керек, башка жол жок. Ал жерде каалайсыңбы, делимитацияны жасашы мүмкүн. Могу жер огород менен кетет керек болсо. Эми ошол огород менен кийин демаркация кылабызбы? Ал жерде эң негизгиси айыл өкмөтү, райондун жетекчиси, областтын жетекчиси, губернатор коңшу мамлекет менен өз деңгээлиндеги жетекчилер менен абдан тыгыз болуш керек. Биринчиден. Эл ал жерде бир үй тажик, бир үй кыргыз, тажик кыргыз. Көчөнүн бир жагында тажиктер,